Өнүгүү Прогресс партиясы Чүй өрөөнүндө өзүнүн ишмердүүлүгүн 2013-жылдын аягында баштаган. Биринчи эле партия эл жер үчүн күйгөн, алдыга умтулууга дымагы күчтүү адамдарды чогултуп, карапайым элдин көйгөйүн изилдеген. Чүй облусунун Жайыл районунда айдоо жерлер көп, бирок аны иштетүүгө айыл чарба техникалары жетишпей дыйкандарды чоң түйшүккө тартып келген. Өнүгүү Прогресс партиясы биринчи эле чүйлүктөрдүн бул көйгөйүн чечип, 2014-жылдын март айында жаңы МТС ачып берди. 5 жаңы Беларусь үлгүсүндөгү тракторлор менен кошо айдап себүү, дары чачуу шаймандары алынды. Бул тракторлорду айдагандарман да, айдабагандарман да. Мындай трактор чанда болот. Мындай тракторлордон да көп келсе, Кыргызстанга көп, Кыргыз элине көп керегине жараган тракторлордон болот да. МТСтин ачылуу аземине партиянын лидери Бакыт Төрөбаев катышып, аткарылып жаткан иштердин маани маңызына токтолду. Айтымында жерлерде МТСтерди ачуу менен Өнүгүү Прогресс партиясы элдин жашоо турмушун жакшыртуу максатын көздөйт. Бул техникалар баягы 150, 200, 300 гектарлуу жерлерге ошо ээсине иштебейт. 5 гектар, 3 гектар, 2 гектар, кимде кайсы дыйкандар кичинекей жерлер болсо ошол жерлерге иштейт. Жаңы техникалардын пайда болушу менен дыйкандарга жер иштетүү бир кыйла жеңилдеди. Ал гана эмес, тейлөөлөргө баалар түшүп, элдин акчасы үнөмдөлүүдө. Чүйдүн эли Өнүгүү Прогресс партиясына болгон ыраазычылыгын жашырышпайт. Меники бир 3 гектардай жер бар. Мурун эми трактор издеп немесең биз 10 гектардан нары барабыз деп тракторлор жөн неметчү эмес да. Бул эми жакшы Кудайга шүгүр буларга. Даже огород, бүт 1 гектар, өйдө 2 гектар ушундайлардын баарын калтырып айдап кетип атышат. Маласы, селкасы, дары чачкан эмелери бүт бар экен булардыкы. Бүгүнкү күндө Өнүгүүнүн тракторлору Жайыл районунун гана эмес, Чүйдүн башка аймактарына да иштеп берүүдө. Мына артта турган техникаларды, ушундай жаңы техникалар болсо, дыйкандарга көп жеңилдик болуп, күйүүчү майынан да эконом болот экен, акчалай жагынан дагы, анан себүү маалы тезирээк ылдам болуп атат да. Мына ушул жагынан суу тушка ээ болуп атабыз да. Чүй облусунда айыл чарба тармагынан тышкары курулуш жаатында иш жүрүп жатат. 21-кылымда жашап жатканыбыз менен көптөгөн айылдар таза сууга жетпей келет. Москва районунун Акбашат айылынын тургундары мамлекетти карап отура бербей, акча чогултушуп таза суу киргизе башташкан. Бирок чогултулган каражаты толук жетпей жардамга Жогорку Кеңештин депутаты, Өнүгүү Прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев келген. Bir aydan кийин оңдоо иштери бүтүп, Акбашат айылынын ар бир көчөсүндө колонкалардан суу ага баштады. Ар бир үйгө таза суу тарттырууга мүмкүнчүлүк түзүлүп, айылдыктардын кубанычы койнуна батпай турат. Өмүр бою чака менен суу тартык. Ошол жактан тияка жери. Айлабыз кеткенде эшек арабы менен, машина менен алып келип аттык. Анан эми Кудай буйрса быйыл чечилди. Bir айдын ичинде суу чыгарабыз деп сөзүбүздү бергенбиз. Ошол bir айдын ичинде ноябрь болду. Ноябрдын ичинде биз сөзүбүздү аткардык. Өзүн иш менен көрсөткөн Өнүгүү Прогресске Чүй эли ишеним артып, партиянын кадыр баркы күн санап өсүүдө. Партиянын лидери элди биримдүү болууга чакырып, көптөгөн маселелерди ынтымак менен чечсе болорун айтты. Мына апаларым отурат, бул жерде айтышат, bir айдын ичинде бүтүрөсүңөр деп аларга биз наказ койдук элек элдерге. Мына bir айдын ичинде бүтүрүшүп, өздөрүнө суу үйлөрүнө алып киришти. Бул деген сыймык, бул деген демилге чыкты, şu демилгени колдошту, жыйынтыгы болду. Өнүгүү Прогресс партиясынын Москва районундагы өкүлчүлүгү коомдун аярлуу катмарына жардам көрсөтүп келет. Ошол эле пенсионерлер аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн тизмесин алып, ай сайын арзан баада азык-түлүктөр берилип турат. Ал гана эмес, жетим калган балдарды коомго тартуу боюнча иштер жүргүзүлөт. В Джаильском районе мы нашли таких 13 человек. Оказываем им гуманитарную помощь в виде продуктов. Они отовариваются в магазине «Москва» каждый месяц на сумму 1300 сомов. Каждый месяц, независимо. Это их выбор. Они приходят в магазин, все. Такая же помощь оказывается жителям Панфиловского района в количестве 6 человек. Вот. В основном мы работаем еще с инспекцией по делам несовершеннолетних. Находим детишек, которые ночуют в подвалах, в колодцах. Этим детишкам покупаем обувь, чем-то хотим помочь. Улуттун саламаттыгын сактоо партиянын негизги багыттарынын бири. Өнүгүү Прогресс партиясы демилгелеген дарыгерлердин көчмө тобу Чүй облусунун Полтавка айылында да болуп кетти. Кардиологдон турган дарыгерлер жарандардын жүрөктөрүн текшеришип, баалуу кеп кеңештерин беришти.
мүмкүн болушунча эгерде бизге заявкалар түшүп сураныстар болгон болсо биздин медициналык топ барып карап текшерип чыкканга мен айтам даяр депчи. Кыргызстанда 80 улуттун өкүлдөрү жашайт. Айрымдары кыргыз тилин билишпейт. Александровка айылында атайын курстар уюштурулуп, мамлекеттик тилди үйрөнүү боюнча шарттар көрүлүүдө. Биздин максат ар бир кыргыз жараны кеминде 3 тил билүүсү зарыл: кыргыз, орус жана англис. Пенсия алып атабыз. Пенсия аз төлөйт. 3800. Ушул курсты акысыз болуп бизге аябай жардам берген. Билим берүү, айыл чарба, курулуш, саламаттыкты сактоо, өндүрүш. Өнүгүү прогресс партиясы өлкөнүн бардык тармакта өнүгүшүнө кызыктар. Биз бирге өнүгөбүз.